Кочкор районунда жазгы талаачылык иштери кызуу башталган мезгил. Кочкор району боюнча баш аягы 16.500 гектар жер айдалып себилет. Баш аягы 26.000 гектар жер иштетилет. Бул 16.500 гектар жердин ичинен 11.000 гектарга жакыны дан эгиндерди. Мунун бир теңи 5.000 гектардан ашыгы буудай, жана калгандары арпа. Анан кийинки жылдарда бул район, биздин район өзү Нарын обласу боюнча чоң район, талаачылыгы боюнча дагы, мал чарбасы боюнча дагы, территориясы боюнча дагы, айдоо аянттар боюнча дагы ошол ири райондордун бири. Нарын обласынын бир 40% айдоо аянттары ошо бизде Кочкор районунда иштетилет. Кийинки жылдары техникадан эл кыйналып атат да, себеби дегенде баягы илгерки Союздун убактысындагы көп техниканын баары пайдаланып келатат. Ошонун көпчүлүгү эскирип, баары эле эскирди. Эң эски техника ошол 40 жыл болуп калды. Андан беркилеринен бир 30 жыл. Андан бери биздин эгемендүү мамлекет болгондон бери карата эми элде дагы каражат жок болуп, дыйкандар, фермерлер жанагы техниканын кыйбаттыгына байланыштуу жакшы жаңы техникаларды ала албай атабыз. Себеби рынок экономикасына өткөндөн кийин баягы илгерки Союздун убактысында техниканын баасы бир калыпта турбай, рыноктун шарты менен кыйбат болуп атат. Мисалы үчүн тракторлор, комбайндарды айталы, азыркы комбайн 5 миллион сом. Жөнөкөй эле трактор МЗ-82 деген 1 миллион 200 миңге чейин чыгып атышат да. Анан бүгүн биздин ошол эмгек партиясы аябай жакшы иш кылып атат. Нарын областындагы ири райондордун бири деп ушул жерге мына техникалык сервисти ачып атат. Бул биздин дыйкандар муну угуп алып, фермер дыйкандарыбыз аябай сүйүнүп атышат. Мына ошол техникалык сервис ушу азыркы теңдик айылында базасы ушул жерде болгон атат. Мына эмгек партиясы өзүнүн каражаттары менен мына эл менен сүйлөшүп, биздин теңдик механизаторлор менен, биз менен райондун жетекчилери менен сүйлөшүп, ушул жерге ачсак туура болот деген ойду жасашты. Себеби дегенде Нарын областындагы ири район болуп, көпчүлүк иштер, талаачылык жумуштары, мал чарбасында бизде өтө орчундуу. Анан бул эмгек партиясына мен жалпы механизаторлордун атынан, жалпы дыйкандардын атынан, фермерлердин атынан, жалпы эле Кочкор районунун эли ыраазы болуп атышат ушул эмгек партиясына, анын жетекчилерине ошол өзүм ыраазычылыгымды билдиргим келет.